эркекти жараткан мындай жоопкерчиликтүү күчтүү кылып жараткан да. Эркек табиятынан күчтүү, эркек баягы үй бүлөдө саясатчы болуш керек. Эркектин аялдын тилин түшүнө билиш керек да. Аялдын тилин түшүнө билбеди. Аял, мисалы үчүн аялдын жок деген сөзүнө кээде ооба деген сөз түшүнүш керек да. Ооба дегенде жок деген мисалы. Мисалы да. Кээде мисалы үчүн эмеге да, мисал келтире кетсек, ооба деген жок. Тарынып атат да. Тарынып атат дагы бир курбусунун үйүнө барайын деди, туулган күнүнө же болбосо бир жерге барайын деди да. Сиз эме кылдыңыз, мисалы үчүн аны тарынтып алдыңыз, эркек тарынтып алды да, бир акча бербей койду, мисалы, кош майын бербей койду. Ошондо тарынды да. Анан эркек кайра өкүндү да, эми кээ анда акча берейин, барайын десе, кайра бар десе, аял киши айтышы мүмкүн да, жок мен барбайм депчи. Ичинен каалап атат ал барууну. Бирок баягы сыртында башка сөздөр чыгат да. Ушундай кезде эркек эмне кылыш керек? Түшүнө билиш керек да. Жок, бул аялдын өзүнүн тили бар. Аял өзүнчө башка тилде сүйлөйт да. Ошон үчүн аялдын тилин түшүнүү үчүн эркек анча кыракы, таанышман болуш керек да. Аялдын баягы лексикалык сөздөрүнө маани бербейбиз. Сөздөрүнө, мисалы үчүн ооба десе, кээде ооба деп түшүнүп алган эркектер бар. Жок десе, жок деген түшүнүп алгандар бар, мисалы үчүнчү. Аялдын баягы чындап аялдык тилин билиш керек да. Бул да өзүнчө бир тил да. Мисалы үчүн англис тили, кыргыз тили деген сыяктуу эле аялдын дагы өзүнчө мындайча айтканда женский язык деп коелу, мындайча айтканда аялдардын өзүнүн тили бар да. Тиги аял деген ооба деп айтса, ооба деп түшүнө албашыбыз керек дейт да. Ошол жерде мен туура эле түшүндүм бе? Мисалы, аял өзү ооруп атат, ден соолугу жакшы эмес. Анан сиз сурап атасыз да, эмне болду, ден соолугуң жакшыбы десе, сизге жок деп коюп атат да. Ошону баягы өзүнүн көзүңүз менен көргөнгө көбүрөөк басым коюп, баягы сөздөрүн прямой түз эле кабыл алып албашыбыз керек деген ойду айтып атасыз. Ооба, түз кабыл албаш керек да. Көбүнчө аял киши мисалы үчүн сезим менен сүйлөйт. Аял киши эмоциянын негизинде сүйлөйт. Кээде аял киши эркекке мынтип айтышы мүмкүн да, мен сага турмушка чыгып эмне пайда көрдүм? Менин жашоомдогу эң жаман эркек сенсиң деп айтат. Ал кезде ачуусу келген болот. Кантип түз кабыл албай коет ушуну. Эми караңыз, андан кийин кээде ага белек берсеңиз, бир гүлдестени алып туруп, мисалы үчүн гүл белекке бере турган болсоңуз, аял киши айтат да, жаным алтыным, сенден өткөн жакшы адам жок дейт да. Эми ушул нерсени экөөнүн эркек анализдеп көрүш керек да. Анализдеп көрүш керек болот да эки окуяны. Неге аялым бир эле кезде мага ушундай сен эң жаман инсансың деп айтты, экинчи эле мезгилде сен эң жакшы адамсың деп айтты деп туруп. Демек, эркек ойлонуш керек. Аял бул акыл менен сүйлөбөйт. Аял бул эмоцияны, сезимге алдырып коюп сүйлөп атат да. Ошол эле анын сиз кандай адамсыз, аны бул кезде сөзүнө эмес, жүрөгүндөгү нерсеге карайбыз да. Жүрөгүнө басым коюш керек. Чоң рахмат, Аладжин мырза.